Құдай Таала ким кайрылат? Өзүнүн алсыздыгын таанып билген. Мен Алла Таалам эгерде каалабаса, мен керек болсо могу жерге келип туруп 2 рекет намазымды, жума намазымды окуй албайм. Эгерде бул 2 рекет жума намазын парзына бул жерге келген болсун, демек Кудай Таала мага бул тофикти берип атат. Ошол ийгиликти мага берип атат. Кудай Таалам болбосо менин бутум бияка басып келмеген меселе деп адам баласы өзүнүн эмнесин, алсыздыгын сезген болсо, ошондо сезген учурда Кудай Таалага кайрылат. Я Рабби дейт. Алаканын жаят, Алла Таалага дуа кылат. Мына ошол инсанды Кудай Таала сүйөт. Ошол инсанды Кудай Таала сүйөт. Кудай Тааланын астында алымдарыбыздын сөзү бар. Кудай Тааланын астында адам баласы өзүнүн ээсинин, кожоюнун астындагы күчүк сыяктуу болуш керек дейт да. Бир тиштем этти алуу үчүн куйругу менен кантип ойнойт? Кантип секирет алдыңда? Ошондой болуш керексиң дейт Кудайдын астында дейт. Аллах Субханала Таала демек дуа кылган кулдарды, урматтуу мусулман бир туугандар, өтө жакшы көрөт. Өтө жакшы көрөт. Бизде түшүнүктөр бар. Дуа кылуу деген түшүнүк, бата кылуу деген түшүнүк бар. Бата берүү деген түшүнүк бар, бата алуу деген түшүнүк бар. Үчөө тең сүннөттө бар туугандар. Бирөөгө бата берүү бул бидаат, бул жок, андай нерсе жок. Бирөөдөн бар бата алуу, алда сүннөттө бар. Бата кылуу итагы Куранда айтып атат, дуа кылгыла дейт. Туурабы, туура эмеспи? Мына ошол 3 нерсе өтө маанилүү. Бизде каада салтыбызда ата бабалардан келген тетигинин батасын алыш керексиң, тиге батасын бериш керексиң, бата кылыш керексиң деген. Бул үчөө тең сүннөттө бар болгон нерсе. Бата берүү тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар туугандар. Качан бир момун башка бир момун бир тууганына бата кылган болсо дейт. Кылган болсо, ал батанын ылдамдык жаатынан андан өйдө турган бир да бата жок дейт да. Ошол батасы эң ылдам бата болот дейт да, Кудай Тааланын астында. Башкача айтканда, бир мусулман бир туугандын башка бир мусулман бир тууганына бата кылган учурда, дуа кылган учурда, Алла Таала ал батасын сөзсүз түрдө кабыл кылат дейт. Бул бата берүү, көрдүңөрбү? Бата кылуу, бата берүү болуп эсептелет.